Алас. Арпаледен қалас. Айдан аман, жылдан есен бололу. Елбіз аман болсын, жерімізге құт қонсын. Урматтуу қалайып қал. Бүгін 24 ноябрь Тоқтамолотов Момунов атындағы Қырғыз драма театрында Нұртайлы қырғыз ырлары долбоорунун концерти өтүп жатат. Аталган долбоор 25 жылдын бүгүн юбилейин байрамдап жаткан чагы. Ырдайлы кыргыз ырларын долбоорунун юбилейлик концертине коомдук ишмерлер, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин улуттук телерадио корпорациясынын өкүлдөрү келип куттуктоо сөзүн айтып, сыйлыктарын тапшырышты. Ошондой эле маданият кызматкерлери, долбоордун күйөрмандары келип, жагымдуу маанайда концерттик иш-чарага күбө болушту. Бүгін мына білінбейлі 25 жыл көз ашып жұмысшы өтіп кеттіктер. Şu қылым башында Үрей ағаның долбоору меніңше şu Егемен Қырғыз Республикасының тарихында şu алғашқы атамекендік автордық долбоор қатары белгілі болып 25 жылы бойы өзінің жемішін беріп, şu көп этностуу Қырғыз Республикасының елінен ынтымағын ширетіп бекемдеп, өзгөчө тил саясатына қошкон салымы зор. Өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн өлкөбүздө сактап, жана башка тилде сүйлөгөндөр ушул эне тилди сактап келаткандыгы биз үчүн чоң байлык деп айткым келет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, улуттук телерадио берүү корпорациясы канча жылдык тарыхы бар канал. Ошо каналдын ичинде ушундай өмүрү узак болгон долбоорлор бизде көптөп саналат. Мына ошолордун биринде Ырдайлы кыргыз ырлары жыл сайын өзүнүн канатын жайып, бир топ башка улуттагы Кыргызстанга келген адамдарды ырдатып, ушул тилде сүйлөтүп, ушул тилде сайратып атат. Тил качан гана өнүгөт? Ушул тилде сүйлөгөндө, ушул тилде ырдаганда гана өнүгөт. Ошондуктан мен ойлойм, 25 жылдык тарыхы бар бул долбоор дагы бир 25 жыл жашасын. Дагы да көп адамдарды сүйлөтсүн, көп адамдарды ырдатсын. Ушул долбоордун дагы байсалдуу болсун сапары. Биринчи чоң концертибиз опера балетте өткөн театрда. Ошондо бүт эле жандуу болчу. Азыр кээ бирлер минусовка менен ырдап коет. Ошондо 20 жашта болчумун. Ошондон баштап келатам, 25 жыл болду. Ошондо бүт катышуучуларга Yamaha самоиграйка менен ПСР менен чертип берип ырларды. Андан кийин уже даярдап баштадык. Убакыт өтүп атты, долбоорубуз болсо да өнүгүп, катышуучулар канча болду мен точно айта албайм. Бирок аябай көп болду. Көп улут катышты. Көп улутту кыргызча ырдаганды үйрөттүм. Эмесин акценттерин болушунча азайтып, бирок кээ бирлер тили келбейт экен, болбой эле акцент менен кетип калат. Кээ бирлер 1-2 ырдагандан кийин уже 3-4 жолу уже кыргызча уже акцент жоголот. Уже жакшы ырдашат. Ырдайлы кыргыз ырларын долбоору канчалаган жылдар бою элдин жүрөгүнөн түнөк таап, көптөгөн жаштардын таланттарын ачып, ырдайм деген инсандардын эзги тилегин аткарып келе жатат. Аталган долбоордун негиздөөчүсү Юрий Бабков убагында бул долбоор көпкө жашабайт дегендер болду. Алар жаңылганын бүгүн айгинелеп турабыз. Андан бери мына 25 жыл толду деп билдирди. Бул 25 жылдык концертибиз. Андан бери Кыргызстанда болгон бардык улуттар ырдады. Алыскы чет өлкөдөн 27 мамлекет катышты. Анын үстүнө жана Япониядан мисалы 40 киши, Индиядан 10-15 киши, ошондой болгондо бүгүн Кудай буйруса жетишсек, баарын киргизе алган жокпуз убакытка байланыштуу. 6-7 мамлекет Индия, Япония, Канада, Англиядан куттуктоолор келет. Демек, жер жүзүндө ырдайлы кыргыз ырларын ырдалып атат.
Кыргыз телесинин көркүн чыгарган ырдайлы кыргыз ырларын долбоору кыргызстандыктардын гана эмес, Кыргызстанда жашаган көп улуттун бардыгынын сүймөнчүлүгүнө айланды. Бул жылдар аралыгында миңдеген адамдар кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыздын салттуу аспаптары менен таанышты. Чыгармачылык жолун улайым дегендердин алды кыргыз элине атагы чыккан маданияттын кызматкерлери болушту. Убакыт учкан куш деген ушул экен. Мен кече эле азыр өзүмдүн шакирттери менен чыктым, көрдүңүздөр. Кичинекей мен ошондой маалымда келиптирмин. Азыр эсептесем 13 жашымда Оштон апам мени таксиге салып жиберген. Мен 13 жаш болсом, 20 жыл болуп калды долбоорго келгениме. Мен эмне демекчимин? Мен ушул долбоор аркылуу кыргыз элинин эрке баласы болдум. Бул жерде бир эле кыргыз ырларын жаңыртуу эмес максат. Бул жерде улуттар аралык достукту бекемдөө максатында да негизи. Мен бул долбоорго ийгилик каалайм. Бул 25 жыл эмес, 50 жыл болсун. Ырдайм деген ар бир ырчыны долбоордун жетекчиси Юрий Бабков өзү көзөмөлдөп, сөздөрдү туура айтуусу үчүн кайталап ыр жаздыртып, ар бирин окутуп, дыкат даярдап, анан сахнага чыгарып келет. Меня зовут Балабина Алина, я в проекте уже 10 лет. Мен бул долбоордо 10 жылдан бери катышып келем. Долбоордун арты менен көптөгөн кинолорго катыштым. Ошондой эле маданияттын отличниги наамына да татыдым. Бардыгына бул долбоорго катышкыла деп сунуштайм. Анткени бул долбоор эл аралык. Биздин долбоорду юбилейи менен куттуктайм. Ошондой эле биздин жетекчибиз Юрий Бабковго жана Асель Осмоновага терең ыраазымын. Бул долбоор бардык кыргызстандыктарды 25 жылдан бери бириктирип келет. Все население Кыргызстана. Ырдайлы кыргыз ырларын долбоорунун алгачкы концерти 2000-жылдары башталган. Андан бери 25 жыл өтсө да ар бир майрамдын урматына арналган ар чыгарылышы өзгөчө болуп өтөт. Бул жылдар аралыгында кыргыз калкына гана эмес, кошуна өлкөлөргө да таанылды. Долбоор маданиятка гана салым кошпостон, улуттар аралык достукту бекемдөөдө, эне тилибизди өркүндөтүүдө салымы зор экендиги талашсыз. Долбоордун башкы максаты да дал ушул болгон. Ошол миссиясын бүгүнкү күнгө чейин мыкты аткарып келе жатат. Гүлчора Казымкулов, Асель Сүйөркул кызы, Азия ТВ, Бишкек.